Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Thumma amma ba'd. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, кыргыз элибиз жана кыргызстандыктар. Аллах Таала барыбызга сабыр берсин. Барыбыз баткендеги окуялардан жана абалдан барыбыздын жүрөгүбүз тынчсызданып, кайгырып турган учурубуз жана ошондой эле эли жерин коргоп, ыйманын коргоп, динин коргоп, курман болгон жоокерлерибизге Аллах Таала райым кылсын. Жана аларды райымын алган пенделеринин катарына кошкон болсун. Жана алардын ата-энелерине Аллах Таала сабыр берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Ас-сабру инда садматул ула", сабыр биринчи соккуда болот дейт. Пенде башына бале түшкөн кезде алгачкы убакытта сабыр кыла турган болсо, пенде мына ошол себеп ажырланат, көптөгөн соопторго жетет. Жана ошондой эле Аллах Таалага дайыма намаздарыбыздан кийин жана дайым убакытта Аллах Таалага дуа кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык убакыттарда Аллахка дуа кылууга барыбызды чакырган жана буйрган. Дуа менен көптөгөн жакшылыктарга жетебиз. Дуа кылайлы, Аллах Таала эки мусулман элдин ортосуна тынчтык берсин. Мына ушул нерсени сурайлы. Жана Аллах Тааладан жоокерлерибиздин амандыгын, саламаттыгын сурайлы. Жана ошондой эле айтып кое турган нерсе, аскердик сыр деген нерсе бар. Бул нерсени тияк буякка тартып таратпайлы. Жана ошондой эле өлкө башчысына баш ийейли. Аны ар кандай жаман сөздөр менен акараттап сөкпөйлү. Бул нерседен шарият кайтарат. Мындай башка түшкөн абалда, мындай башка бале түшкөн абалда, мындай согуш болуп турган учурда бир башчынын башкарып туруусу, эли жерибизди башкарып туруусу, бул дагы бир чоң бир немат. Мына ошондуктан бул нерселерден, сөгүүдөн, акараттоодон, ар кандай жаман сөз айтуудан кайтарылдык. Жана бири-бирибизди айыптабайлы, жана бири-бирибиз менен тирешпейли. Жана ошондой эле дайыма ошол баткен элине болгон жардамыбызды аябайлы. Ар бир мусулман, ар бирибиз колубуздан келишинче жардамыбызды кылалы. Аллах Таала барыбызга сабыр берсин. Жана Аллах Таала мына ушул мусулман эки элдин ортосуна Аллах Таала тынчтык берсин. Дайыма дуаларыбызда, намаздарыбызда Аллахка дуа кылалы. Өлкөбүздүн бүтүндүгү үчүн, элибиздин бүтүндүгү үчүн, элибиздин, жерибиздин берекеси үчүн дайыма дуада болуп туралы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.